Келечек 20-30 жылдан кийин булардын баарын глобалдуу шартта, белгисиз убакта көрүүгө болобу? Келечектин контуру кандай болот? Алар мындан ары так жана жарык болуулары үчүн New Generation эмне кылуулары керек? 35 секундта жеңишке жете алган баатыр. Канададагы биздин адам. Адам болгондон кийин Биз баарыбыз адамбыз. Баардык сезимдер чоочун эмес. Мен кээде толкунданам. ой мен Бирок ошол учурда жеңиш тууралуу ойлоном. Флашкокто биздин желектин көтөрүлүшүн кыялданам. чет элде болуп аткандыктан мен бир бүткүл жана Менин баардык беттешүүлөрүм чет өлкөлөрдө өтөт жана жалпы Канада үчүн мен Казакстандын визиттик картасы катармын. жалындаган от болду. Көп эми. Ошондуктан рингке чыгаар алдында сезимдер козголот. Бирок мен аларды башкарууга аракет кылам. Жеңе билүүгө тырышабыз. Батыр Жукембаев, казакстандык кесипкөй мушкер, Канадада машыгат. Ал 777 кайманаты менен биринчи орто салмакта беттешүүлөргө чыгат. Эл аралык бокс уюмунун жана дүйнөлүк бокс кеңешинин наамдарынын ээси. Ал кесипкөй рингде 13 жолу беттешүүгө чыккан. Алардын баарында жеңген жана 11 мелдешти нокаут менен уткан. Мен Жамбыл районундагы Шуу шаарында туулуп өскөм. Отбасыма келетін болсақ, Биздин үй бүлө чоң. Ата-энемден менден башка дагы 2 уул жана 3 кызы бар. Анам, акем. Енді кичкентай кезимизде эң биринчиде бул бокска Мен бала чагымда бокс менен машыга баштаган кезде кесипкөй мушкер болуу же Олимпиада оюндарына катышуу максатым жок болчу. Мен ал жөнүндө кыялданган эмесмин. Десеңиздер да жана Олимпиада оюндарына катышсам дегенде ой болгон жок. Менин акем өзү Менин атам өз кезегинде күрөш менен машыккан. Айтмакчы, улуу агам дагы спорт менен алектенчү. Мен дагы спорттогу алгачкы кадамымды күрөштөн баштагам. 1 ай мекен, 2 ай мекен. Содан кийин 6 класс кезде 2 ай күрөшкө баргам. Андан кийин секция жабылды. Солай бир себептермен күрөш болмай калды. Содан кийин бос болуп жүргөн кезде тууган агам. Ошондо менин улуу агам Ерлан бокска алып барды. Акылын айтып бокс. Ал менин бул спортту байкап көрүшүмдү каалаган. Акылын айткан болотун. Содан кийин катса келе Мен анан спорт мектепке бара баштадым. Ошол кезде биз Бекзат Саттарханов, Ермахан Ибрагимовдун Олимпиададагы мыкты жеңиштеринин күбөсү болдук. Ермахан Ибрагимов агамыздын жана Олимпиада уткан. Айтылуу мушкерлер бизди шыктандырды. Анан мен Олимпиадага катышуу жөнүндө кыялдана баштадым. Олимпиадага катышсам деген армандар пайда боло баштады. 8 класста осы Алматы каласына келдим. Мен 8 классымда Алматыга бардым жана Каркен Ахметов атындагы таланттуу балдар республикалык мектебине тапшырдым. Класста сол жака келип окууга. Мектепти бүткөндөн кийин республикалык спорт коллежинде окуп, аны аяктадым. Бүгүнкү күнү мен Казак спорт жана туризм академиясынын студентимин. Кәсіпқой боксқа ауысқан себебім де Эмне үчүн мен кесипкөй бокска өттүм? Бул тандоого ар түрдүү себептер. Анын ичинде атактуу мушкердин үлгүлөрү өрнөк болду. Мурда кесипкөй бокс жөнүндө сөз болгондо Майк Тайсон, Мухаммед Али жөнүндө элестетчүбүз. Бокс деген Америка деген биз үчүн бир орундалмайтын. Анан негизи эле кесипкөй бокс жана ал спорт өнүккөн Америка өлкөсү биз үчүн кол жеткис кыял болчу. Бокс деген ол биз үчүн өтө алыс. Болмайтын сыяктуу болуп көрүнөтүн. Бирок Геннадий Головкиндин салтанаттуу жеңишинен соң ал дүйнөгө атагы чыккандан кийин чет өлкөгө баруу жана кесипкөй бокс менен машыгууга болор жөнүндө үмүт жаралды. Анткени Геннадий дагы Американы багындырганга чейин биз сыяктуу ушундай жолду басып өткөн. Американы багындырып атыр. Сөйтүп жүргөн кезде мен Бирок ошол кезде менде өзүмдүн салмактык категориям боюнча номер 1 мушкер эмесмин деген ой пайда болду. Ошондуктан Олимпиада оюндарына мен гана барам деген кепилдик жок болчу. Мүмкүн деген сыяктуу болду. Анан кесипкөй бокска өтүүдөн мурда мен белгилүү мушкер Канат Исламов менен кеңештим. Ал бокстун бул түрүнө мага чейин 2 жыл мурда келген. Бурун ауышкан болот. Сол кисилерден де
Мен андан Америкага кандай барууга, промоутер менен менеджерди кантип табууга болорун билдим. Ошондой эле кесипкөй бокстун баардык күнгөй тескейин дагы сурап билип алдым. Менеджер деген сыяктуу баары. Сол сөйтүп сол кисилер менен акылдашкан болот. Қазіргі таңда менің кәсіпқой боксым. Азыр мен Канада өлкөсүндө жашайм. Eye of the Tiger Management промоутер компаниясы менен келишимим бар. Промоутерс компания сол жактын Ал эми менин промоутеримдин аты Камил Эстефан. Камил Эстефан деген киши. Менеджерим бар. Менеджерим Анна Рева, машыктыруучум француз Стефан Ларуш. Тренерим бар. Канада элинин өкүлү. Мен Канадага барганда менеджерим так ошол кишини машыктыруучу катары сунуштаган. Ал өз ишинин мыкты адиси экенин жана бирге иштөөгө болоорун, эгерде ал жакпай калса, башка кишиге алмаштырууга болоорун дагы айтышты. Бирок Стефан жакшы насаатчы болуп чыкты. Биз азыркыга чейин бирге машыгууну улантып жатабыз. Жасадым, мага унады. Сөйтүп мен Менин биринчи беттешүүм мексикалык мушкер менен пландалган. Мелдеш алдында Канадада мага эң сонун пиар акция жасашты. Анда Казакстандан келген мушкер келгенин жана дүйнөдө болочок чемпион болушу ыктымалдыгын дагы айтышты. Кыскасы мени ушундай жарнамалашты. Мен болсо ал күтүүлөрдү актай албай каламбы деп дагы корктум. Шулат дейт. Содан кийин жекпе-жекке чыктым. Анан мушташ башталды. Биринчи жана экинчи раундда мен атаандашыма үстөмдүк кылдым. Бирок үчүнчү раундда мен күчтүү сокку бере баштадым. Маневр убагында артка кадам жасадым жана ошол кезде менин тизем капталга тартылды. Мен отуруп калдым. Калыс мени карап, баардыгы жайындабы деп сурады. Мен беттешти улантууга болоорун билдирип, башымды ийкедим. Сындырып жарайт дейди кайт. Биз мушташты уланттык. Мен мурдагыдай эле абалга келүүгө аракеттендим. Бирок бутум туруштук бербей отуруп калып жаттым. Токтотот. Ана эки абастын. Ошентип акыры беттешүүнү токтотушту. Мен алгачкы 2 раундда утканымды эске алып, упайларды эсептеп көрүп, калыстар бул беттешүүнү жокко чыгарышты. No contest. Башкача айтканда беттешүү болгон жок. Болгон жок. Жанагы бүткүл адам мага сенип отты, жанагы менеджерим. Жыйынтыгында мага ишенген адамдардын ишенимин актай алган жокмун. Мага абдан ыңгайсыз болду. Кандай болдум да. Өз-өзүмдү катты күйүндүм да. Мени чыгарып салган. Менин Казакстандан жакындарым, туугандарым, досторум узаткан. Алар менин жеңишиме ишенишкен. Бирок ал болбой калды. Анан мен үйүмө кайтып келдим. Өтө катты жаман күйдө болдум. Эртесине барып жанагы аягым. Менин тиземди рентген изилдөөдөн өткөрүп, тарамышым үзүлүп кеткенин аныкташты. Ортасында суу үзүлүп кеткен экен бит. Анан тез арада операция жасоо керек экен. Аны угуп эмне кыларымды билбей калдым. Мен карьерамды жаңы эле баштагам. Биригиликке жетүү үчүн башка өлкөгө жаңы баргам. Бирок акыры операция жасатууга туура келди. Андан соң үйдө 2 ай жаттым. Анан менеджериме чалып, машыгууну улантуу үчүн Канадага баргым келерин айттым. Упражнениялар жасайм, бойго дайындалайын деп. Сөйтүп Канада. Ошентип аксаган боюнча Канадага кеттим. Дәл жүрө алмайм. Айдан кийин бой жасайтын болдум. Ал жакта график түзүштү. Ал боюнча 4 айдан кийин беттешүү белгиленди. Ал беттешүүнүн биринчи раундунда эле атаандашым менин соккумдан кулап түштү. Ол кулайт. Мен кулайтты, мен оттум айтыр деп өстүп турсам. Көз ирмемде мен аны жеңдим деп ойлоп кеттим. Көрсө ал менин муштумуман эмес, буту ооругандан кулаптыр. Мен болсо, о Кудай, эмнеге жолум болбой жатат деп ойлондум. Алла таала мына эмне болуп кетти, мына өзү калай болду дейм да мен. Акыры ал беттешүүнү бизге эсептешкен жок. Мен рингден энди. Мен рингден кеткен жокмун. Экинчи жолу ушундай кырдаалда калуу мага уят болду. Менеджерлердин алдында да маскара бир жагдай болду энди ана. Сөйтүп, ол боюмда санамай койду. Мага бир унагандыгы менин менеджерим мага. Ушул учурда менеджерим: "Батыр, сен дүйнө чемпиону болосуң деп ишенем. Жеңиске жететиңе болашакта әлем чемпиону болууңа мен сага сенем." Азыркы окуя жөн эле кокустук деп айтты. Мен үчүн бул сөз абдан чоң колдоо болду. Мындай кырдаалдарда көпчүлүк менеджерлер менен промоутерлер спортчулар менен келишимин оңой эле бузуп коёру белгилүү. Жалпы
спортсмендерді мысалы сыртымыздан қарайды. Адамдар бизди рингте гана көрөт жана көп учурда шашылыш жыйынтык чыгарышат. Эмне үчүн мындай кылган жок? Ал чарчады, шай кетти. Биз эмне деген гана катаал сыноолордон өтөрүбүз, алардын оюна дагы келбейт. Көбүсү биле билмейт да. Сондықтан да мен ойлаймын бізге жекпе-жекке дейін Беттешүү алдында бир түрдүү сыноону баштан кечиребиз. Алардын бири машыгуулар. жегіміз жаңағындай жаттығу. Біздің өзіміздің жаңағы бапкерден қоятын жоспары. Машыктыруучу белгилүү план түзөт жана биз ал боюнча иштейбиз. Мисалы чуркоого 1 саат бөлөбүз. Анан 10 жолу спарринг болот. Кээде ал 15 раундтан турат. 15 раундтан турат. Жекпе-жекке бір 2 апта калган кезде уже біз таза. Беттешүүгө 2 жума калганда биз салмак кубалай баштайбыз. Өзім 1 ай калган кезде Ошол кезде мен диетаны так кармайм. Тамактарыбызды бастайбыз. Оның ішінде Негизинен балык жана салат менен тамактанам. Салат жейміз, шөп шалаң енді былай айтканда. Айтмакчы, биз менен диетолог иштейт. Беттешүүгө чейин 2 ай аралыгында биз тамакка туз колдоно албайбыз. Башкача айтканда, эч даамы жок тамак жейбиз. Жейміз. Мен өзім негізі тәттіні жақсы көрем. Чынымды айтсам, мен таттууну жакшы көрөм. Ал эми бизде таттууга дагы тыюу салынган. Кээде дүкөнгө киргенде көзүң жайнайт. Көп нерсе сатып алгың келет, бирок өзүң карманышың керек. Сондай бір кыйын жагдайлар болот. Соңғы 1 күн калган кезде Өзгөчө беттешүү алдындагы акыркы күндөр оор болот. Кээде рингке чыгар алдында эч ким менен сүйлөшкүң келбей калат. Колуң, бутуң күйүп жаткандай болот. Кээде уктай албай калабыз. сондай бір кыйын кездер болот. Қазіргі Менин бушкерлик досьемде 13 беттешүү бар. Мен алардын баарын уткам. Алардан 13 беттешүүнү нокаут менен жеңгем. жеңдим. Мен осы Мен жакында 13-чү беттешүүдө аргентиналык мушкер менен күч сынаштым. Ал абдан күчтүү атаандаш болду. Буга чейин 30дан ашык беттешүү өткөрүптүр. Мен аны менен дүйнөлүк бокс кеңешинин чемпиондук куруу үчүн күч сынаштым. WBC International America деген поездга чыктым. Эгер чындап айтсак, ал беттешүү мен үчүн баарынан эң оор күч сынашы болду. Мен аны 7-чи раундда кулаттым. Ladies and gentlemen, the end comes official time, 36 seconds of round number 1 for your winner pour votre vainqueur et toujours invaincu and still undefeated Batsir 777 Joachim Bayer. Жана жеңишке жетиштим. Бирок менин атаандашым абдан тажрыйбалуу мушкер экен. Ал менин соккуларымды өткөрбөгө аракет кылды жана баардык күчү менен коргонду. Монреаль каласынын халкы жайлы айтатын болсак, Азыркы күндө жашап жаткан Монреаль жөнүндө сөз кылсам, ал шаар мага абдан жагат. Мында сылык, ак көңүл жана шайыр адамдар жашайт. баары андай өмүрлөрүндө риза бир сөз менен айтканда. Кай жака барсак да Кайда кирсең дагы сени жылмайып тосуп алышат. бир өмүр сүрүп бир жеңил сыяктуу көрүнө ма? Дайыма жардам беришет, түшүндүрөт. Айлана чөйрөсү жана адамдары шаар өзү дагы эң сонун. Өтө керемет, адамдар да Монреалда жайлуу жашоо, машыгуу үчүн толук түрдө шарттар түзүлгөн. жер. Канадада биз 4-5 боксчу. Азыр Канадада Казакстандан барган мушкерлердин 4-5 киши барбыз. Биз бирге чогулабыз, баарлашабыз. Мен кээде жердештериме, биз чоочун өлкөдө жүрөбүз. Жергиликтүү жашоочулар бизди көрүп, жалпы элибиз жөнүндө маалымат алышат. Биз бүткүл мамлекеттин өкүлүбүз деп айтам. Бизге бүткүл казак элине бага берет да. Сондықтан да оларга айтам мен жүргөндөн кийин өнөмүз жаттыгуубуз болсун. Ошондуктан биз жалаң жакшы жагыбызды көрсөтүшүбүз керек деп айткандан чарчабайм. Машыгууга кечикпей келүү, убаданы аткаруу жана алган эмес, үстүбүздөгү кийимибизге дагы өзгөчө маани берүү керектигин айтам. Кийимдерибиз болсун, кандай жагдай болсун, биз өзүбүз чет элде жүргөндүктөн биз дурус жүрүүбүз керек. Мен ойлойм ар бир адам Менимче, адам алдына чоң максат койгондо, ага жетүү үчүн көптөгөн тоскоолдуктарды жеңип өтүүгө туура келет. Аракет кылбай жөн эле максатка жетүү таптакыр мүмкүн эмес. Бийик учуудан мурда сен ылдый кулашың керек. Кулап бара жатып учканды үйрөнөсүң. өткөндей бул. Ар бир кыйынчылык бир жеңилдик алдындагы бул бир белги да. Сондықтан да эч кандай Анан бул принцип бир гана спортто эмес, баардык тармактар үчүн маанилүү. Анткени өзүн жеңген гана адам күчтүү боло алат. Biz ар бир нерсени жеңе билүү керекпиз. Өзүбүз сону жеңе алатыныбызга сүйөнүү керекпиз да. Кесипкөй мушкерлер рейтингинде Батыр Жукембаев дүйнөнүн топ 30 мыкты мушкерлеринин катарына кирет.
дүйнөнүн абсолюттук чемпиону наамын жеңип алуу үчүн ага 4 беттешүүнү утуп чыгуу керек. Канада менен АКШнын абройлуу The Standing Edge Count жана Round by Round Boxing интернет порталдарынын серепчилери казакстандык спортчуну 2018-жылы көз сала турган эң мыкты келечектүү мушкерлердин тизмесине киргизишкен.